Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр, улуттук каналдан жалпыңыздарга салам айталы. Түшүндө программасы кайрадан түз эфирде. Бүгүн дагы биз менен бирге болуп, жакшырлардан угуп, жан дүйнөңүздөрдү эс алдырыңыздар деп ар бириңиздерди чакыралы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн дагы албетте студиябызга келген меймандарыбыз бар. Меймандарыбыздын аткарган ырлары ар бириңиздердин түшкө салууңуздарга жакшы бир маанай тартуулайт деген ойдобуз. Эмесе биздин WhatsApp номерибиз дагы адаттагыбыздан жазбай эле иштеп аткандыгын эсиңиздерге салгым келет. 0502 1933 91 номери иштеп атат. Билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Ал ушул мүнөттөрдөн тарта биз кабыл алып баштайбыз. Эмесе бүгүн биздин студиябыздан жаштар орун алып, кереметтүү бир ырларды аткарып берүү үчүн таланттар келген чагы акырындап тааныштыралы. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери Гүлзар Камчыбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Айдина Бейшембек кызы бүгүн бизде конокто. Жана менин сол тарабымда аккордеон менен керемет ырларды аткарып берүү үчүн ак калпагын башына кийип келген Кыргыздын таланттуу уулу Ислам Алмамбеков бүгүн бизде конокто. Ассалам алейкум, Ислам. Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Өтө сонун. Эң сонун. Жазуу сүйлөп бүгүн жакшы олтуралы. Төртөөбүз Кудай буйрса ушул жалпы элдин жарпын жазып, бир сааттык кереметтүү мүнөттөрдү көзөрмөмдү тартуулай турган милдетибиз бар, жоопкерчилигибиз бар, анан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктү туура колдонолу. Эми келиңиздер, эл менен жалпы учурашып алыңыздар. Сиздерге эркин микрофон берейин, андан кийин акырында программанын максатын баштайлы. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Кутман күн, бардыгыңыздардын күнүңүздөр бүгүнкү аба ырайындай чайттай ачык болсун, жакшы маанайда күнүңүздөр өтсүн демекчибиз. Анда эмесе бүгүнкү Түшченде программасында сиздерге жалпы ошол эжелерибиз менен карындаштарыбыз менен жакшы бир сонун чыгармаларды аткарып, маанайыңыздарды дагы да көккө көтөргөнгө аракет кылабыз. Айбали. Эң сонун Гүлзар. Жалпы кыргыз элине кушак түш деп айтмакчымын. Бул Түшченде берүүсү чындыгында кыргыз элине түшкү дем алууда чыныгы музыкалык азык берүүчү эфир экенин өзүм айылга барып, каникулда көрүп отуруп түшүнүп келдим. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Эң сонун эфир деп толуккандай айта алам. Эң сонун. Айдына. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Жана эжекем менен, жана жанымда турган байкем менен сиздерге жагымдуу маанай тартып алалы деп келип калдык. Эң сонун. Окуулар кандай болуп атат? Каникулдан кийин. Окуулар кышкы каникулдан кийин өтө сонун. Чындыгында жаңылануу, ачылуу, эс алып келгенден кийин баягы өзүбүз жаңы дем менен, дем күч менен окууну баштадык, Кудай буйрса, алдыга карай. Жакшы. Теңиртоонун энергиясы жакшы эле топтолуш керек. Жакшы буйрса, ооба Теңиртоонун энергиясы менен энергия алып буйрса, ошо жылдын башталышы менен мен да окуумду аякталайын деп турам. Азыр бизде ошо көзгө даярдык. Жакшы энергия менен келип даярданып баштадык. Өтө чоң бир түйшүк менен жүргөн учур турбайбы? Айдина, кандай башталып атат окуу? Каникул жакшы өттү? Жакшы буйрса жакшы өттү. Айылга барып, ата-энесинин кучагында эркелеп, бул жакка келгенде көп сагынып калабыз. Ошол энергияны толтуруп анан кийин келдик буйрса. Буйрса, мына ушул каникулдан кийин биз дагы ошол ырчылар менен, аткаруучулар менен, сиздерде болгон жаш таланттар менен кайрадан тыгыз иштешип баштадык. Буйрса ушул Түшченде программасынын алкагында дагы далай келип, эфирибиздин алкагында элге бир керемет ырлар тартуулайсыздар деген ойдобуз. Эми бүгүнкү миссиябызга кайтып келели, акырындап программанын максатына ылайык баштай берели. Мен албетте программанын башында адат болуп калгандай эле ким биринчи баштайт деп суроо салам. Баягы айтат го, кылымда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык деп. Кызыгын көрбөстөн кыз сыйлабас макулук деп анысыкандай эжекелерибизди бир сыйлап ушул жерден бир жакшы чыгарма күтсөк. Ошол мен үйдө да айтып кеткендей эле ошол Түшчендени көрүп отурганда байкап калдым, ошол улуулашып баштай беришет улуулашып баштайын деп. Бул жакта эң эле улуу мен экенмин. Мен баштап берейин анда. Айбали. Ошол Жаныш Кочкоров агабыздын таланттарды сүйгөндөрдүн эсинде эмне чыгарманы берди. Эң сонун, эң сонун. Talайсыз
Айзар Камчыбекованын аткаруусунда Азада Бегимкулованын сөзүнө жазылган керемет аткаруу болду. Баркымды билгендердин эсиндемин, жебөнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин деп аталган кереметтүү бар. Салам чыңгыз жалпы жамаатка дагы салам жолдойм дейт. Жаш таланттарга чыгармачылык эргүү, талыкпаган эмгек каалайм. Эфириңер тунук болсун. Бишкектен Элина деп билдирүүсүн калтырган бали жаштардын өнөрлөрү өркүндөй берсин. УТРКга жана чыңгыз балам сага ишиңерге ийгилик дейт. Зоболоңор бийик болсун. Карагулжа Аккый айылы Алимжан деп билдирүүсүн калтырган көрөрмандарыбыз бар. Рахмат айталы урматтуу теле көрүүчүлөр, жаза бериңиздер, программага болгон пикириңиздерди дагы айтыңыздар. Таланттардан эгер өтүнүчтөр болсо аны дагы жазыңыздар. Сөзсүз түрдө биз кезегинде өз дарегине жеткирүүгө аракет кылалы. Эмесе бир кыз бир жигит кылалы. Өзүңүз жалгызсыз, ошон үчүн ортодордаңыз. Анда эмесе Теңир Толук эжекеме нарындан тапкан махабат дейм. Al gündü cürüm ay unutpay Atыңдың атай мейузбай Арғасыз күндүң ой кечирем Асмандан аппак ой булуттай Асмандан аппак ey Asmandan appak oy Asmandan appak ey bulutlar Ejeke Gör albas gözдөр ey Biz gelip Köp sözün aytar oy tizmelip Görgözbey alıp oy jürmökmün Göz tibeseken ay sizge dep Göz tibeseken ay Göz tibeseken oy Göz tibeseken ay sizge dep Jabığı öndün oy asarımın Can sırım içken ayga tarımın Jaratkan çalıgan oy düynödö Жалгызда siz üçün jaşarımın Жалгызда siz üçün Жалгызда siz üçün Жалгызда siz üçün ey yaşarımın Ansız da ömür oy asayar Az çıkar sizde ey ayalızar Nasihat kılıp oy tübölüp Narından tapkan oy mahavat Narından tapkan ey Narından tapkan oy Narından tapkan ey mahavat Narından tapkan oy Tengir toңнан tapkan ey Elimden tapkan oy Ey mahabat Баракелде. Ислам Алманбеков Шайлоо Дүйшеевдин сөзүнө жазылган Талдактановдун нарындан тапкан махабат дегенери болду. Саламатсыздарбы? Түшченде аябай жакшырчылар келиптир, окууларына ийгилик дейт. Аккордеон ойногон бала Рыспай Абдыкадыровдун Ботогөз деген ырын ырдап берүүсүн суранабыз. Алай куу өрөөнү көө чаты айылынан деп билдирүүсүн калтырган экен. Саламатсыңарбы? Сиздерди сыйлайбыз, азаматсыңар дейт. Балыкчыдан апам силерди ар дайым калтырбай көрөт. Салам жолдоп коесуздарбы? Аты Калый Бүбү дейт, 85 жашта. Сиздерди күтүп көрөт ар дайым дейт. Калый Бүбү апага салам айталы, ден соолук каалайлы, узак өмүр сүрсүн деп тилейли. Эмес Айдина? Сизге келди. Анда мен айта көрбө деген чыгарманы бермиштим. Jürüm
жүргөнүң мага дайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам. Айта көргө сүйөм деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам. Айта көргө сүйөм деп кагылайын, айта көргө сүйөм деп кагылайын. Айдина Бейшенбек кызы баракелди. Саламатсыңарбы? Түшченде теле берүүсү силерди калтырбай көрөм. Бүгүн дагы таланттуу жаштар келиптир. Сонурдашат экен, өмүрлүү болсун дейт. Кочкордон Бермет апаңарды билдирүүсүн калтырган. Москвадан салам. Түшченде машина айдап баратып, таланттуу жаштардын ырларын угабыз. Окууларына, иштерине ийгилик, кыргызымдын ырлары ар дайым жүрөгүбүздө. Абай Айпери деп билдирүүсүн калтырган. Аман жүрүңүздөр, ден соолукта жүрүңүздөр. Тезирээк мекениңиздерге кайтып келиңиздер. Анан алыста жүргөндө сагынычыңыздарды мына ушундай керемет ырлар таратып турсун дейли. Салам Түшченде программасы. Мен алыскы Нарын районунун Өрүктам айылынан салам жолдоп жаткам. Кызым Гүлзар жана уул кыздарыма өнөрүңөр өркүндөй берсин, ден соолукта болгула деп камчөөгө агабыз жазган экен. Баракелде. Оруктан. Ооба. Атабыз колдоп турса деп, Гос экзамен берүү кандай экен? Даярдыктар кандай болот экен? Азырынча Сезилек даярдыктар азырынча сезиле элек. Көп баштар менен азырынча күлкү болуп атат бизге. Даярданып, көп убакыт өткөрүп, буюрса 2 айдан кийин сезилип баштайт го деп ойлоп атабыз. Андан эмне кылабыз деп? Ооба, анан эмне кылабыз деп. Кыздардын чечими кичине батыраак да. Балдар аны көбүрөөк ойлонуп атат да го дейм. Жакшы. Бала эркектин чачы бетте агырат ошондон да. Жакшы. Госко азыр кайсыл ырларды даярдап атасыздар? Элдик ырларда силердики? Ооба, биздики элдик ырлар. Биздики ошол диплом жактообуз ошол ырдап берүү менен, ошол музыкальный университеттерден барышат. Ошол андан сырткары биз дирижирование сабагынан дагы гос беребиз. 2 чыгарма дирижировать этип, ошол азыр көбүнчөсүн ошол дирижирование сабагынан группабыз өзүбүз чертет. Биз арабыздан чыгып, ошол бир солистти ырдатып, анан биргүү 2 чыгарма ойнойбуз дирижерлук менен. Ошого даярданып атканбыз. Окуу мүмкүн дирижер болуп кетсеңиздер да болот. Ооба. Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Ооба. Келиңиз анда кайрадан ырга кезек берели. Анда мен Шаңдурак угузчу бир сөз деген чыгарманы берейин. Карасан, сүрдөнүп сөздөн адашам, эң эле ачык жан элим, эмне үчүн минтип баратам, баратам. Эң эле ачык жан элим, эмне үчүн минтип баратам, баратам. Күндели айтайын десем бирдеме, негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргеле, биргеле. Суяң немени ушинтип сынай береби, узун же балын таттырып, угузчу бир сөз дегеми, дегеми. Узун же балын таттырып, угузчу бир сөз дегеми, дегеми.
Баракелде. Жеңишбек Шамшиевдин угузчу бир сөз деген керемет ыры Гүлзар Камчыбек кызынын каршысында жаңырды. Саламатсыңарбы, балдарым дейт. Биз үй бүлөбүз менен силердин музыкалык берүүңөрдү дайыма сүйүп көрөбүз. Элибизде таланттуу кыздарыбыз өсө берсин. Чыңгыз Сагадагы ишиңе ийгилик каалайбыз дейт. Каалоо жазган эжең Жалал Абадтан сүйүн деп билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат айталы. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга ийгилик, Кудайым колдосун. Үйүңөргө береке, Нарындын Учкун айылынан салам дейт. Учкунга бизден дагы салам айталы. Бар болгула, үйүңөргө береке. Мен күнүгө түшченде силер менен биргемин. Сокулуктан алынган эжеңерди билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат айталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Түшченде программасында жаш таланттар келип өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап атат. Демек, сүрөп, колдоп, коштоп биз менен бирге болуңуздар деп чакыралы. Ислам, кезекти сизге берели. Кезек мага келсин. Эми ушул чыгарып ушул передачадан өзүмдүн дагы бир авторлук, эми авторлук десем кандай, обону меники, сөзү Залкар акын, Төкмө акын, раматылык Элмир Бегманалиевдики. Аманат деген китебинен окуп калып ошол ырына бир обону түшүрдүм эле, ошол чыгарманы аткарып берейин. Мен баягы ал киши дагы аябай лирик болгон да. Анан ырларын уксаң дагы ошондой лирикалуу ырлар, окусаң да лирика. Анан обон келсе ырдасаң да лирика, обон жазсаң да лирика да. Анан Обон чакырып турат өзү. Обону дагы азыр лирикалуу да. Анда эмесе сиздер үчүн аткарып берейин. Ак канат периштедей асыл затым, арманым үмүт бактым табылбасын, башталып бир өзүңдөн тутанганым, басылбасын, басылбасын, өрттөсүн жалындасын. О менин көңүл гөлүм, ай чырайым, өзүңүн бүт дүйнөнүн айтыларым, сен мени күн күчүндөй эрите бер, сезимдин сересинен, сезимдин сересинен тамчылайым. Gelip bir ketет да жалын жашын, bir кезде кимдер өксүп сагынбасын, сен менен келген ушул сезимдери сендесин, сендесин, түйгөнбөсүн арылбасын. O menin göngül gölüm, ay çırayım, özüngün büt dünönün aytılarım, sen beni gün güçünдөй erite ver, sezimdin seresinen, sezimdin seresinen tamçılayım. Али, кут болсун дейли. Элмирбек Иманалиевдин сөзүнө жазылган Ислам Алманбековдун ырнаты. Асыл затым деп койдук. Негизи ырдын аты жок экен. Баягы ошол жакта Айчфондко барып Асылбек Маратовго азыр Элмирбек Иманалиевдин ошол киши менен кеңешип, акылдашып, асыл затым деп тема койдук. Асыл затым аттуу ырын уктуңуздар. Эң сонун. Коркпой кантип улуу акындардын ырларына мен дагы азыркы учурда ошону негизинен ойлонуп атам. Баягы бул Элмирбек Иманалиев каякта, мен каякта, чындыгында деңгээл да. Ошончо дагы бул обон баары бир сөз болуп калат, баягы талкууга дагы түшөт бул нерсе. Бирок ошончо дагы баягы өзүм жаш болсом дагы мүмкүн бул нерсе баягы обондун чыгышы эргүүдөн. Бардык жактан баягы китебин окуп отуруп булар обонду баягы алып барып башка ырга таксаң бирок жарашпайт.
кийгизсең да жарашпайт, баш эч кандай болбойт, Окшошпойт. болгону ошол обонго так түшүп калганы. Туура. Тескерисинче чыгармачылыкта ушул колдон келишинче профессионалдуулукка басым жасаган өтө сонун. Албетте Элмирбек Иманалиев деген ысымды уккандан кийин ал кишинин ырына начароон жазуу мүмкүн эмес. Аракет кыласың, колдон келген мүмкүнчүлүктү пайдаланууга. Азамат сонун болгон экен. Салам түшченде азаматсыңар жаштар, алга чамдай бергиле, Чыңгыз сага дагы ишиңе ийгилик деп билдирүүсүн калтырган көрөрманыбыз бар экен. Рахмат айталы. Ассалому алейкум түшчендердин жамааты, сиздерге ыраазычылык, аман болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик. Комузчу дастанчыларды дагы чакырсаңар, айрыкча жаштарды колдоп койсоңор эфирге чыгарып дейт. Бүгүнкү келген жаштарга да рахмат. Өнөрлөр өркүндөй берсин. Алай Кабылан көл айылы. Чоң рахмат айталы. Албетте колдон келишинче биз өнөрдүн ар салаасын ушул жакка чакырганга, ар бир жанрды, кыргыз элдик аткаруучулукту даңазалаганга сөзсүз түрдө аракет кылып келебиз. Колубуздан келишинче чакырып турганга мындан ары дагы аракет кылалы. Салам түшчендечилер, биз 1981 жылы жогорку окуу жайды бүтүргөн курсташтар жакында кайра жолугуш өткөрдүк. Мына ошол курсташтарымды куттуктайм деп шарап ноокаттан деп билдирүүсүн калтырган. Рахмат айталы. Айдина, ырдын кезеңи сизге берели. Анда мен сөзү Мизин Албаев атабыздыкы, оон элге таандык, ойлончу деген чыгарма окуп жүрөгүмдү куйкалайсың жалында, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн тагындай, месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн тагындай. Көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап, көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап, көнүң болсо бир белгеңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Жарктайт кабагым, кантип сенин кыялыңды табамын, мен өзүмдү эркөкүрөөк сезсем да, эрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым, мен өзүмдү эркөкүрөөк сезсем да, эрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым, эрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Ай бале, Айдинай Бейшенбек кызы. Салам түшченде, бүгүн жаш таланттар келиптир, өнөрлөр өркүндөй берсин, сонун ырдашат экен. Ат башыдан Айгүл апаңар деп билдирүүсүн калтырган көрөрманыбыз бар. Рахмат айталы. Саламатсыздарбы? Түшченде берүүсү ишиңерге ийгилик. Таланттуу жаштар келишиптир, окууларын жакшы окушуп, Кыргызымдын чыгаан жаштарынан болушсун. Сиздерди күтүп көргөн, уккан, ак теректен урузган апаңар деп билдирүүсүн калтырган экен. Чыңгыз кандайсыңар? Жалпы жамаатыңарга ийгилик. Бүгүн дагы эң сонун коңур үндүү ырчылар келиптир дейт. Өмүрлүү болушсун, таланттарына таазим. Бүт жумушубузду токтотуп коюп, барс коондон көрүп жатабыз деп салам айткан экен. Бар болуңуздар, ар бир бизге көңүл бөлүп көрүп аткан, анан мынтип билдирүүлөрдү бизге жөнөтүп аткан жалпы көрөрмандарыбызга дагы бир ирет рахмат айталы, дагы деле болсо активдүү болуңуздар деп чакырам. Эмесе? Мен ошол Гүлзар. жаштар лирикага жакыныраак келебиз го. Негизи эфирде сиздердин эфириңизди көрүп атканда ошо папам бир сунуш кылды эле. Эфирге барып калсаң шаңдыра кырларды ырдашың керек экен деп. Анан бирок негедир өзүм андай шаңдыра кырларга көп тарта бербейт. Анан айла жок. Эфирден атаман кечирим сурайм. Сезген жоксуң деген чыгарманы.
карап турду. Баштагы күндөрдө эстеби башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеби башымды чайкап турдум. Табылгандай, жараттан арылгандай, жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай, жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Баргым келди, жакшы сөз айткым келди, жаныңда жарым өтү бир болуп кайткым келди, жаныңда жарым өтү бир болуп кайткым келди. Айбале, баракелди. Эң сонун. Салам Чыңгыз, Кочкордон жазып атам. Атабыз Чороев Мелис 31 январ туулган күнү 70 жашка толот, куттуктап койгула деп билдирүүсүн калтырган экен. Атабыз узак жашасын, ден соолукта болсун дейли. Саламатсыздарбы, жаш таланттарга таазим, азаматтар. Чыңгыз ишиңерге ийгилик дейт. Рахмат айталы. Салам түшченде кутмандуу күнүңөр менен Чыңгыз элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон берүүнү күн сайын күтүп көрөбүз. Жаш таланттарга чыгармачылык эргүү окууларына ийгиликтерди каалайм. Ысык көлдөн ысык салам жолдогон Рыс Бүбү апаңар деп билдирүүсүн калтырган экен. Саламатсыздарбы, түшченде берүүсү сиздерге тунук эфир каалайм. Таланттуулар келиптир, үнүңөргө береке, аман болушсун. Нарын районунун Ири Суу айылынан ысык салам деп билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат айталы. Ооба, репертуар тандоо бул билимдүү ырчыларга өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Анан экзамендерге деле, сабакта деле ушундай ырлар тандаганга мүмкүнчүлүк береби же устаттардын каалоосу менен тандап каласыздарбы? Жок, ар бир устаттын өзүнүн иштөө методикасынан болуш керек. Мен Элзира Өскөнбаевада окуйм, 5 жылдан бери. Келгенде эле ошол эми сураштырасың го, ким кандай деп, ошондо эле айтышкан Элзира Өскөнбаева ошол өзүңдүн талабыңды, сенин каалооңду колдойгон мугалим деп, устат деп. Ошол себептен эжекем сунуш кылабыз. 5 жылдан бери окугандыктан биздин тембрди, үндү жаттап калгандыктан сен үнүңө жарашат, жарашпайт деп мындай айтат. Эгер аябай ырдагың келсе, аракет кыл, үнүңө отургузганга аракет кыл, үнүңө жараштырганга аракет кылып көр деп. Жок, ырдаба деп эч качан айткан эмес. Бирок ошо гостук чыгармаларды эжекем экөөбүздүн тандообузда тандадык. 50-50. 50-50. Эң сону жаш тандоо болгон экен. Ислам. Мен эжем бир лирика ырдап, мен бир лирика ырдасам дагы баягы шаңго бөлөнбөй калат го. Ортодон Айдина эле шаңго бөлөп атат азыр. Эми өмүрлөш болсом сизге мен деген чыгарма аткарайлы.
алпыстан барсам ишке мен, кабылып калдым сизге мен. Карашың канды дүрбөтүп, калтыраба кетти бүт денем. Карашың канды дүрбөтүп, ай калтыраба кетти бүт денем. Саламым айтсам сизге мен, санага салдым бүтпөгөн. Түйшүгүң колдон талашып, түгөлөшө болсом сизге мен. Түйшүгүң колдон талашып, ай түгөлөшө болсом сизге мен. Ар күнү жатып түш көрөм, азапка салдың бүтпөгөн. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүрлөшө болсом сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдүң, ай өмүрлөшө болсом сизге мен. Карашың канды дүрбөтүп, калтыраба кетти бүт денем. Түйшүгүм колдон талашып, ай түгөлөшө болсом сизге мен. Өмүрлөшө болсом сизге мен. Баракелде, эң сонун аткаруу. Азаматсыз. Чыңгыз балам, кандайсың дейт? Түшченде жакшы эфир, керемет өкүңөр жакшы алып барасыңар дейт. Бирок кичине жарым саат узартсаңар жакшы болот эле. Жаңы эле кызып келатканда бүтүп калат деп, тоголок молдолук апаларыңдын атынан деп. Мен айылдаштарым Апамды куттуп кол эми. Мен айылдаштарым сунуш киргизген экен. Урматтуу апалар, урматтуу теле көрүүчүлөр, телевидениянын иши ушул экен. Бизге бөлүнгөн убакыт бар атайын, бизге чектелген убакыт бар. Ушул убакыттын ичинде сиздерге кызматыбызды кылганга биз аракет кылабыз. Түшүндө программасы 1 саат ичинде жалпыңыздардын жарпыңыздарды жазууга аракет кылат. Менимче бул сунуш көптөн бери айтылып келе жатат. Аны тиешелүү жерлерге бүгүн дагы жеткирип коеюн деп сиздерге сөз берем. Саламатсыңарбы? Түшүндө программасы Альбина жаш болсо да үнү менимче Айдина. Ооба. Айдина деп жазыңыз, тууралап. Жаш болсо дагы үнү сонун экен. Өркүндө өсө, Ырыс көл облусу, Жети Өгүз району, Оргочор айылы силерди дайыма көрөбүз деп билдирүүсүн калтырган. Саламатсыңарбы? Кар жатпас Кара Кочкордун Көкжар айылынан силерге жалындуу салам. Жаш таланттар бар болгула. Келечегиңер кең болсун, талантыңарга таазим, Гүлмире жеңер деп билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат айталы. Айдина, кезек сизде. Ырдайлы. Мен көбүнчө ушулга чейин атам жакшы көргөн ырларды эле ырдап жүрүптүрмүн да, көрсөчү. Атам үйдө көбүнчө антип ырдап ушинтип калчу. Анан апамдыкын көп байкачу эмес экенмин, көрсө апам деле ырга жакын адам турбай деп коем. Анан апам көбүнчө үйдө жумуш кылып жүргөндө ушуларды ырдап калчу. Ата-эне биз үчүн көп зор эмгек кылган. Мен убагында аркамдан комузумду көтөрүп алып чуркап жүргөн апам болчу негизи. Ырда деп, Анан апама ушул эфирден арнап өзү жакшы көргөн Балама деген чыгарманы ырдап берейин.
башын жаралбай калгандалар жашамак беле курбашын бала деп согуп жүрөгүм бал үчүн жашап жүрөмүн бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн бассам да турсам тилегим балдарга өмүр тилеймин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин. Бейшенбек кызы баракелди. Мейл Боронбаеванын сөзүнө жазылган Кундуз Таштаналиеванын балама же болбосо күчтүү сезим деген ырын аткарып берди. Атаңыздын өтүнүчү менен атаңыз жакшы көргөн ырларды ырдап кетиптирсиз. Бүгүн апаңыздын жакшы көргөн ырын ырдадыңыз. Өзүңүздүн жакшы көргөн ырларыңызды кантип? Мен негизи шаңдууларга анча жокмун. Башында келгенде эле өзүмдүн статым Элзара Өскөнбаева байкап, экинчи курсумда бир шаңдуур берип көрдү, ушуну ырдап көрчү деп. Агын суу деген чыгарманы. Анан ырдасам өзүмө дагы башкача сезилип, эже дагы мени карап, анан кой алмаштыралычы башкага деп анан мындай муңдуураак чыгармаларга башынан эле көп жакынмын. Шаңдуур үнүмө отурбайт, мындай өзүмө ошондой сезилеби билбейм. Бүгүн жалаң минордук маанайда ырдаган ырчылар келген окшойт. Анча-мынча ислам эле кызытып койбосо. Салам түшкенде баарыңарга чыгармачылык ийгилик бар болгула, Жумгалдан салам деп билдирүүсүн калтырган көрөрманыбыз бар. Абдан сонун болуп жатат. Чыңгыз жакшы дейт. Жашым 70-те күндө көрөм деп эгер оң келсе дастан уксак болобу деп билдирүүсүн калтырган. Билбейм, биздин таланттардын тандоосуна коелу аны, балким дастандан өзүнө айтып берүүчүлөр болсо айтып берсин, эгер репертуарда болсо болбосо. Ыр менен уланталы эми апа, кечирим сурайлы. Гүлзар. Айдина ошо апасы жөнүндө ошо комузду артынан чуркап жүргөн апам болчу десе бир аз эске түшүп кетет атпайбы? Мен папам бир аз эле мындай Чуркаганда кылат да. Жок, мен өзүм аракет менен үйрөндүм десем болот. Анан ошо гүлөп бериңизчи десем, папам гүлөп берип коюп ошо токтото албай калчу да мен. Анан ошентип жүрүп үйрөндүм. Комуз чертеби? Жок, мындай комузчу эмес, өзү ошол убагында мамам чертчүкен. Анан ошол жаш кезинде бир аз көрүп 13 жашар баланын арманын чертип коет. Ошондо эле гүлөп берип койлу, анан токтото албай калчу папам. Дастан боюнча айтсак, негизи ошо Элзара Өскөнбаеванын классында ырчы класс биздики. Анан көбүнчө биздики ырга басым жазылат. И анан ошол ырга бышып, ырга даярданып, ырмы эме болуп, анан дастанга азыр ошол белгилүү ТРКнын каналында ырдаш биз үчүн орурак. Ал үчүн даярданып, ошо атайын дастанды карап келиш керек го. Ошондуктан апабыздан кечирим сурайбыз. Ыр классында окугандыктан ошо ырлар менен улантсак. Ошо Гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат деген чыгарманы биринчи комуз кармаганда тапкан элем. Ошолор аябай өзүмө жагат. Ошолорду ырдап. Бар тарабым бир гана сен жыттанып, бажырайган көздөрүңө суктанып, бакытымдай мүнөт сайын сен эстей, баскан изиң башкалардан кызганып, баскан изиң башкалардан кызганып. Şair gülküm uksam jarpım жазылат. Şair gülküm uksam jarpım жазылат.
Актай Өмүркановдун сөзүнө жазылган Сакалы Керимбаевдин Гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат деген ыры болду. Кандайсыңар дейт, бүгүн таланттуулар келиптир, ишиңерге ийгилик, Таластан ысык салам. Аг бар апаңар деп билдирүүсүн калтырган көрөрманыбыз бар, рахмат айталы. Саламатсыңарбы жаштар, өнөрүңөр өркүндөй берсин деген тилегин жазган. Кутман күн, мен дагы Акталалык апалардын сунушуна төмөндөгүчө кошумча айтамын дейт. 1 же 2ден эле чакырсаңар, 3дөн болгондо ар бири 4дөн же 5ден эле ырдап калышат экен. Ал эми биздин кумарыбыз канбай калууда, аттың деп армандагалуудабыз дейт. Келген меймандарга чоң ыраазычылык айтамын, Чолпон апаңар дейт. Урматтуу Чолпон апа, сиздер түштө борсок менен эле каймак жей бербегендей кылалы деп атабыз. Сары майданда жеңиздер, бул жакта кыямдардан да калып жеп туруңуздар дегендей 3-4 ырчыдан чакырып, албетте бир олтурганда бир концерт көргөндөй бир элес калса, ошондой бир эргүү калса деген аракеттин үстүндө биз ырчыларды чакырып атабыз. Бир же 2 ырчы болгондо 1 сааттын ичинде балким ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Тажап да кетишиңиздер мүмкүн. Ошон үчүн 3дөн 4дөн келген ырчылар сиздерге ар кандай маанидеги керемет ырларды аткарып берет деген ойдобуз. Эмесе ырды уланталы. Ырды уланталы. Эми жанатан бери апам комузун көтөрүп жүргөн деп дагы баягы ата эне жөнүндө да сөз болуп кетти. Анан эртең менен таң камал койгон. Анан атам экөөбүз отурсак, атам айтып калдым, ушундай эфирге барам бүгүн десем, балам дейт, десем, баягы эле дежурныйлардын ырдай бересиң, башкаларды ырда макул деп. Анан макул деп анан дагы бир өзүмдүн обомдо жазылган сөз Элмир Бегманалиевге таандык лирикалуу дагы бир жакшы чыгарма аткарып берейин. Ошол менен пайдаланып, аны жакын арада эле жазылган обон, өзү дагы көп болсо январдын башында, ушул айдын башында жазылган обон. Эми муну эл таразалайт элет. Жакшы болсо дагы кол чабасыздар, жаман болсо дагы бирок жакшы кылганга аракет кылабыз. Эми буларга баягы тема кое элекпиз азырынча. Анан Асылбек Маратов менен өзү менен дагы кабарлаштым, Кудай буйрса ошо менен чечишип неме кылабыз. Анда эмес аткарып берейин. Жакшым түгөл андан арбым айыбымда, жашап келдим бурганактуу айдыңда. Тоодой болдум бир сезимге былк этпей, топтой болдум бир сезимдер алдында. Топтой болдум бир сезимдер алдында. Мына ушунун барын сага төгүлүп, айта берем, кайта келем көрүнүп. Бул сезимдер менден кетчү эместей, бул дүйнөдөн мен кеткенче бөлүнүп. Бул дүйнөдөн мен кеткенче бөлүнүп. Жашоом тургай көрбөгөнмүн түшүмдө, жаңычылган бурганактуу бүчүрдө. Жан экенсиң жан дүйнөмдү аңтарып, жаш болсоң да көп нерсени түшүнгөн. Жаш болсоң да көп нерсени түшүнгөн. Мен тартылып, а сен жаңы талпынып, жүккөн менде жүргөн жолдо артынып.
кеткенче бөлүнүп бул дүйнөдөн мен кеткенче Айбали сонун. Эл таразы эл сынчыда өзүңүз айттыңыз, баягы элдин баалаганы менимче жакшы болот болуш керек. Керемет. Азаматсыз. Рахмат. Атаңыз баалайбы обондорду? Атам баалайт. Баягы чындыгында биринчи жазганда эле ошол кишилерге угузам. Мындай обон жаздым, мындай сөз жаздым. Ыр жазып калсам дагы могу жерин мындай кылып кой, оңдоп кой, могу жеринен мындай нерсе жетишпей атат деп дагы баягы четин айтышат. Анан обон жазганда ал кишилер эми музыкант эмес да. Ал кишилерге кандай музыка болбосун, баягы ал кишилерге баягы эски ырлар жагып калган. Ошон үчүн баягы бул обондо ошол сыяктуу болгон үчүн аларга жага берет. А музыканттарга угуза келсең, алар айтат, так жерин, бул жерин мындай кылып кой, өйдөгө чыгарып кой, же бул жерин мындай кылып кой деп. Бирок обон жазганда да мен бир нерсени түшүндүм. Бул обонду жазып атканда мен ошол баштан текстин биринчи окуйсуң, баштан өткөн нерсе баягы ошол жерде бар экен, мен өзүм башымдан өткөн нерсе. Анан ошого карата өзүнөн келди, обон өзү келди, ошондон чыккан. Эң сонун. Эң сонун. Ошол жашаган дүйнөдөн жаралган чыгармалар жетимдүү дагы, жугумдуу дагы болот эмеспи? Чыңгыз дейт, түшчөндө берүүңөрдү күндө көрөм, экраныңар жаркырап турсун. Бүгүн келген жаштарга ийгилик каалайм. Келечекте мыкты ырчылардан болушсун. Айдина кызымдын үнү тунук экен, ийгилик каалайм. Бишкектен Шакен апаңарды билдирүүсүн калтырган. Кандай Чыңгыз дейт, кай жердин кыздары экен? Ош облусу Өзгөн району Кенже апаңар деп билдирүүсүн калтырган экен. Өзүбүздү бир сыйра тааныштырат окшойбуз, Кай жердин кыздарысыздар? Мен Жалал ата областынын Аксы районунун Авлетим айылынан туулуп өскөм. Кереметтүү жердин койдунан келген турбайсызбы? Авлетим деген эмне деген сонун жер? Мен Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Уруктам деген алыс кайрында чоңоюп өскөм. Ушул айылдан болом. Мен Ислам Нарын облусунун Атбаш районунун Башкайыңды айылынын 6-көчөсүндө. Башкайыңды айылында туулгам, ошол жакта. Эң сонун. Саламатсыңбы Чыңгыз? Жаш таланттар келиптир, өмүрлүү болушсун, чыгармачылыктар өркүндөй берсин. Жигит каяктын кулуну деп жазган экен, жогоруда эле жооп берди. Жогоруда апалардын айткандай кечирээк кошулуп калдым эфирге дейт. Суу Самырдагы Кызыл айылынан Гүлүм Канежеңер ишиңерге ийгилик деп билдирүүсүн калтырган. Рахмат айталы. Айдинайга келди окшойт, Айдинай келиңиз. Мен кечиккен сүйүү чыгармасын аткарып берейин. Açılbağan bu sünü Saktadım ömrümdün yakırına Bulutlar arasından sen izdeymin Buyruksuz baktım kenin men bilbepmin Geçikken bul sümü işen albay Mahabat gölüne men çöküp geldim Mahabat gölüne arsız tura talayga жазып койгон бакытына Bulutlar arasından sen izdeymin Buyruksuz baktım kenin men bilbepmin Geçikken bul sümü işen albay Mahabat gölüne men çöküp geldim Mahabat gölüne men çöküp geldim
Айбали, баракелди. Керемет аткаруу Кенже Көбөкованын кечиккен сүйүү деген ыры. Саламатсыңарбы Чыңгыз, эфирге жаш таланттар келиптир. Таланттар өсө берсин, баарыңарга ийгилик сонун ырдап жатышат азаматтар дейт. Балыкчыдан Какен апа, Асанкалы Керимбаевдин ырларынан ырдап бере алышабыз сураныч деп билдирүүсүн калтырган. Салам түшкенде бүгүн жакшы ырдаган жаштар келиптир. Үйүңөргө береке. Чыңгыз, силерге дагы ишиңерге ийгилик деп Аксы району Кызыл Жар айылынан жазган көрөрманыбыз бар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү келгендерге ийгилик, таланттары ташкындай берсин. Баары тең жакшы ырдашат экен. Түшкендени дайыма көрөбүз. Түгөл сайдан Шайгүл Айдарова деп билдирүүсүн калтырган. Мына ошентип ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу меймандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Мен дагы бир ирет сунушумду четке какпай келип бергениңиздерге рахмат айтайын. Эми жакшы ырларды ырдап, элдин жаркын жаздыңыздар. Жаштын тилегин берет дейт. Тилегиңиздер менен эфирибизди аяктайлы. Түшкенде берүүсүнүн бардык жамаатына терең ыраазычылык. Бизди эл менен байланыштырып, ушул кичинекей келе жаткан талантыбызды элге көрсөтүп, таанытып жаткандарыңыздарга, ошондой эле бүгүнкү эфирден пайдаланып, ошол мурунку эфирге келгенде Жылдыз Мырзабекова деген ырчы эжекебиз ошол эфирди көрүп, ушул кыз жакшы ырдайт экен, мага негедир тембри жакты, топу белек кылайынчы деген эле. Анан ошол бүгүн атайын ошол топуну кийип келдим. Ошол Түшкендеден эжекем көрүп, ошону мага белек кылып берген эле. Эжекеме да бир жолу терең ыраазычылык. Ушу жаштарды колдоп, белеңизге чоң рахмат эжеке, ар дайым кийип жүрөм. Эң сонун. Келиңиздер эми чоң рахмат чакырганыңыздарга, сиздердин да ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Мындан дагы бизден дагы мыкты жаш таланттар да чыга берсин, ушул жерден аттап чоң сахнага кадам таштай беришсин, жакшы чыгармаларын аткарып элге өнөрүн тартуулап жүрө беришсин. Эжекелерибиздин үндөрү ар дайым өчпөй булбулдай таңшып, торгойдой сайрап эле жүрө беришсин эл алдында. Ушул өнөрүңүздөрдү, талантыңыздарды ташкындатып эле жүрө бериңиздер. Айбали. Биринчиден, Түшкенде программасынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бизде жаш таланттарды чакырып, элге таанылып атканыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга муну эфир каалайм. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайлы. Алдыда чыгармачылык эргүү болсун. Жакшы бир ийгиликтер менен, жакшы жеңиштер менен жолугуп туралы. Биздин төрүбүз даяр, эшигибиз ачык. Келип Түшкенде жалпы элге жакшы ырларды аткарып берип туруңуздар. Чыңгыз балам, силерди Түшкенде берүүңөрдү күн сайын үй бүлөбүз менен көрүп бугабыз. Бүгүн дагы эң жакшы ырчылар келиптир, өнөрлөр өркүндөй берсин. Силердин жамаатка дагы ийгилик каалайын деп 67 жаштагы апаңар Сара деп билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат айталы. Бүгүнкү айтылган тилектердин баардыгы тең кабыл болсун деген тилектештигибизди билдирели. Ал эми бүгүн бизде конокто Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери Гүлзар Камчыбек кызы, Айдина Бейшенбек кызы жана ошондой эле мыкты аккордеончу, Кудай буйрса оончу деп дагы ооз толтура айтып сүйүнчүлөп буйрса тааныштырып каларбыз. Аккордеончу ырчы уулуңуздар Ислам Алманбеков болду. Программаны мен Чыңгыз Рыскелдиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бүгүнкү жаңырган ырлар маанайыңыздарды жаркытып, күнүңүздөргө жакшы бир энергия тартуулап турсун дейли. Ар убак улуттук канал менен Түшкенде программасы менен чогуу болуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.